Жақшы. Аяқтары жеңіл екен. Жақшы. Болады, көп қинабайлы атты. Ассалаумалейкум, қадырман көрушілер. Мисир Кейджи каналының қаттаушылары. 1 декабрь 2022 жыл Жалал-Абад облысы Базарқорған Кекілік айылына келіп қалдық. Арслан Бабтың жолында. Бұл жерде сіздерге көрсетуші алдыңыздардағы дыйқандың аты бар екен. Мынау ушул аттан сіздерге маалымат беріп көрсөтөбүз. Сондықтан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга атталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул атыбыздан биздин сатуучубуз жаныбызда. Өзүнөн бир аз маалыматын дагы алып сіздерге жеткирели. Ассалому алейкум. Айтыңыз эми бул ат кайсыл жактан келген? Азыркы убакта жашы кандай болду? Бұл өзі ат енесі Орловский. Россиядан келген ат. Екасый. Айгырычы? Айгыры Польшаныкі. Польша болгон, Ondan bu atта азыр Екасый, бұл суысы жетелек. Бағыда тұрды эле. Келіп көріп несі болады. Екасый болгон болсо 5 жашар болуп калат, Ошондо бул жакта туулганбы же ошол жактан келгенби? Россияда туулган. Келгенине канча болуп калды? Келгенине бир 2 айдан ашып калды. Бул жакка келип уже адаптация болуп, биздин климатка көнүп калыптыр да? Көнүп калды. Улактарга чабып көрдүңүздөрбү? 1-2 жол чабылды. 1-2 жол чабылды. Кандай болот атат эми улагы? Улакка жакшы кирип чыккандары жакшы. Ушул улактылар минип чапкан эле сыра билет да. Аттын кандай экенчи. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге сатуучудан бир аз болсо да маалыматын алып, сиздерге айтып өттүк. Агабыз дыйкан болгондуктан бир аз сүрдөп жатабы, өзүңөр көргүлө деп жатат да. Сиздерге эми мындай кыскача маалыматын берип айтабыз, көрсөтөбүз атты. Жаныбардын көрүнүшү жакшы, сыртында сындары жакшы экен. Жоон, жолпу, калың ат экен. Биздин азыркы аламан улактарга, торпок улактарга жакшы жарачудай ат экен. Алдыда эми улактарда көрүнөт, билинет болуш керек. Оозору жумшак элеби? Жумшак эле. Өзү деле жоош эле экен, эч кандай мындай жаман өнөрү жок экен. Мен деле ушул жанына келип кармалап көрүп атам, эч кандай жаман өнөрүн көрсөткөн жок. Айыбы болсо айтып койсоңуз жакшы болот. Айыптары жок. Айыбы жок, Анткени айыбын айтса, сода берекелүү болот деп коет. Ошондуктан туяктары бар эле таза көрүнөт, Эч кандай тебеленген жерлери жок экен. Така кандай болду экен, такага турган. Айгырга эми кошуп көрө элек болсоңуздар керек, Келгенине 2 ай болду деп калдыңыз. Айгырга эми 1-2 бастыралычы, баскандарынан көрөлү. Жаныбардын өзүн алып жүргөндөрү кандай болду экен, сындап көрсөңүздөр болот. Бою канча чыгып калат ушул көзчүнө менен айтканда? 1.70-ке чамалайт дейсизби? Эми 1.65-тин үстү десек болот, 1.70-ке барбаса дагы эми 1.70 аттарды көрүп жүрөбүз, өтө бийик аттардан болот. Негизи калың жакшы ат экен. Муну жакшы суутун келтирип, аламан улактарга чапса болчудай көрүнүп турат. Кабактарына караганда курчтай эле көрүнөт. Эми көрүүчүлөр өздөрү дагы баа берет болуш керек. 1-2 жыл болот койсоңарбы, оозорун кагып. Жакшы. Аяктары жеңил экен. Бир аз ток турганга дагы ат кыйналгандай болуп турат. Жакшы болот, көп кыйнабайлы атты. Анткени кийинки аларманга жакшы ат болуп берсин деп айтабыз. Эми бул атыбыздын бир аз бастыктарын көрүп алдык. Баасын өтөлчү, баасын канча деп турасыздар? 7 деп атабыз. Долларга 7000 деп атасыз, Жакшы, кардар келсе сүйлөшүлөр болобу? Болот, сүйлөшүлөр болот. Урматтуу көрүүчүлөр, уктуңуздар, айтылыш баасы 7000 долларга коюлду. Албетте айтылган баага сатылбайт. Келесиздер, сүйлөшөсүздөр. Сиздерге жаккан баада кылып берет деген ойдобуз. Аттын сындары жакшы, эч кандай айыбы жок экен. Жаккан болсо, мына ушул атты дагы колдон чыгарбаңыздар. Буюрса, келечекте жакшы ийгиликтерге жеткирет деген ойдобуз алдыда. Ушул бир эле атты көрсөтөбүз,
Сиздерде дагы ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир Кейдж каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.